Саламатсыздарбы, эфирде көз караш. Биз бүгүн адам укуктарынын корголушуна бүгүнкү берүүбүздү арнаган отурабыз. Конок болуп атайын бүгүн Акылбек Ташбулатов мырза бизге келип отурат. Укук коргоочу, коомдук ишмер. Студиябызга куш келипсиз. Саламатсызбы? Биз бүгүн адам укуктарын болгондо дагы аялдар менен жаш балдардын укугу Кыргызстанда корголуп жатабы? Бул жаатта кандай көйгөйлөр бар? Ушул маселенин артында кеп салабыз. Биз менен болуңуздар. Акылбек Ташбулатов, коомдук ишмер, укук коргоочу, эл аралык коргоо көмөктөшүү борборунун жетекчиси, Ош мамлекеттик юридикалык факультетинин жана Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатия академиясынын магистранты, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын алдындагы коомдук кеңештин мүчөсү. Акылбек мырза, мына Кыргызстанда өзүңүз көп эле ушул жаатта эмгектенип келесиз. Аялдардын укугу, жаш балдардын укугу корголуп жатабы? Бул жаатта абалы кандай? Айтып берсеңиз. Тилекке каршы ушул акыркы жылдары Кыргызстанда аялдардын укуктары, балдардын укуктары тиешелүү деңгээлде каралган жок. Тескерисинче дебеленип, алардын укуктарын чектелип, биринчи учурда ошо жакындар үй бүлөсү жагынан, эми үй бүлөсүнүн жагынан дегенде мамлекеттин тиешеси жок деген бул туура эмес. Мамлекет сөзсүз шарт түзүп бериш керек. Үй бүлөдөгү зомбулук болбош керек. Ал мамлекеттин жоопкерчилигинде. Эгерде андай шарттар боло турган болсо, мамлекеттик органдар кескин түрүндө андай андай нерселерди токтотуп туруш керек. Тилекке каршы биз мына көрүп атабыз, акыркы ушу эгемендүүлүктөн баштап кызыл ага күч алып атат. Бул мындай урп адатыбыз деп, бирок анда туура эмес багытта, мисалы тааныбаган эле кыздарды алып качып, илгери мисалы сүйлөшүп качса, азыр мисалы жолдон тааныбаган эле кыздарды зомбулукка салып алып качып, же балдардын укуктары азыр мисалы эң мындай көйгөйлүү маселе бул биз үчүн мигранттардын балдары. Себеби көп балдарын калтырып, туугандарына өздөрү Россияга, башка жака жумуш издеп кетишип атат. А бул жерде ошол жакын туугандар жагынан ошол балдардын үстүнөн кандайдыр зомбулукка ээ болуп калып атат. Аны мен оюмча мамлекеттик деңгээлде ал нерсени токтотушка аракет күчтүү болуш керек. Бир кандайдыр иш аракеттер болуп жатат, бирок тиешелүү деңгээлде эмес болуп көрүнүп турат. Ал эми мына акыркы бурул айдын тагдырында көрүп атабыз Бишкекте. Ал жакта деле мисалы ушул укук коргоо органдары жактан укугу корголо турган жакта бул жерде эки эркектин ортосунда баягындай солидарность болуп, эми ал кишини киргизип кылмышкер кишини сүйлөшүп алышсын деп, ал туура эмес нерсе. Менин оюмча бул жерде укук коргоо органдарда, жалпы мамлекеттик органдарда кызмат аткарып аткан аялдардын саны аз болгонуна да байланыштуу. Менин оюмча саясатта, мамлекеттик органдарда аялдардын ролу күчөтүш керек, алардын санын көбөйтүш керек. Керек болсо мисалы мына Москвадагы биздин элчилигибизде мындай эл менен иштей турган бир дагы аял жок. Эми эркек киши отурса, ага кайсыл аял киши келип көйгөйүн айтмак? Туура айтасыз. Айткан жакта деле ал эркек эми эркекке тартышы мүмкүн да, адилеттүү болушу кыйыныраак. Ошон үчүн менин оюмча жалпы биз мамлекеттик маданиятты да өзгөртүшүбүз керек. Мурдакы иретин алып келип, Элдердин түшүнүгүн да өзгөртүш керек болот. Элдердин түшүнүгүн да өзгөртүш керек. Керек болсо мына шайлоо мезгилинде аял кишиге бере турган добуш берүүчүлөрдүн көбүнчөсү эркектер болот. Эмнегедир аялдарды колдобойт. Бул дагы менин оюмча туура эмес көрүнүш. Эгерде татыктуу аял киши болсо, мисалы аларга деле колдоп жол беришибиз керек саясатта. Менин оюмча канчалык саясатта аялдар көп болсо, ошончолук бизде
социалдык маселелер көбүрөөк каралат. Социалдык коргоо боюнча, аялдардын, балдардын укугун коргоо боюнча мыйзамдарга ар кандай жоболор мисалы көбүрөөк иштелип чыгат. Себеби аялдар ошого көбүнчө басым кылат. Аялдардын мисалы шайлоочулар, аларга кайрыла турган көбүнчө аялдар болот. Ошондуктан алар андай көйгөйдү көбүрөөк көтөрүп, ошол көйгөйдүн чечиш жолдорун көбүрөөк издешет. Жана башында туура белгилеп кеттиңиз да, адам укуктарын дегеле мамлекет ар бир жаранын укугун коргоочу гарант болуп эсептелет да. Ал Конституцияда баса белгиленип, эң бир негизги беренелердин бири. Бирок тилекке каршы ал функциясын мамлекет дагы тиешелүү деңгээлде аткара албай калып атат. Ошол учурда жана сиз айткан укук коргоочу органдар адамдардын укугун коргоо эле тескерисинче кордоп калган учурлар көбүрөөк байкалып атат да. Анан жакшы айттыңыз, мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар болуш керек. Ошол кандай иш-чаралар болуш керек? Сиздин сунушуңуз кандай? Аялдардын мамлекеттик органдардагы, мамлекеттик саясаттагы санын көбөйтүш керек. Биринчиден аларга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Ошол мисалы бизде шайлоо кодекси боюнча бир партиянын алкагында 70% бир эркектер болсо 30% аялдар болуш керек. Мен мисалы колдойт элем, азыр тескерисинче 70% аял болуп, 30% эркекти кошуп кое турган партиялар көбөйсө, мен оюмча бул партиялар кандайдыр бизге өзгөчө бир саясат алып келет эле. Ушундай партиялар болсо. Көбүнчө саясатты эле өзгөрмөк, биздин мамлекеттик программалардагы ошо социалдык коргоо жагына менин оюмча көбүрөөк көңүл буруп калчу. Келиңиз эми ошол саясий партиялар темасына кетип калдык. Кайра кайталы, аялдар менен балдардын укугуна кайталы. Жана өзүңүз жакшы белгилеп кеттиңиз, жаш балдар, ошол эле мигранттардын балдары. Мисалы азыр маалымат сайттарын барактап отурсаң, үрөй учурган окуялар. Жаш балдар, жаш жеткинчектер, бөбөктөр керек болсо ошол өздөрүнүн эле туугандарынан, бир туугандарынан, ошол ата-энелеринин туугандарынан кордук көрүп, анан баягы артынан сурабалары жок деп коюшат го кыргыздарда. Ошондой мамиле кылышабы, анан укук коргоо органдары деле жаш балдарга караган укугун коргоого келгенде мындай бир салкыныраак мамиле болуп калып атат да. Мен ошону байкап атам, анткени деген көп эле кылмыш иштер аянат чыкпай калып атат. Керек болсо ошол өздөрүнүн ошол кордук көргөн, зомбулук көргөн ата-энелер, балдардын ата-энеси өздөрү тосма арызды жазып, өздөрү кылмыш иштерин токтотуп коюуга өздөрү себепкер болгон учурлары болуп атат. Анан бир мындай механизм керекпи деп ойлоп атам да. Ошол ата-энелери тосма арыз берсе да, кандай шарт болбосун, арыз болбосо дагы жанагы факт болдубу? Зордук, зомбулук фактысы болдубу жаш балдардын үстүнөн? Анын үстүнөн сөзсүз түрдө кылмыш иши козголуп, аны деген прокуратура, надзорный органдар ошону тыкыр үстүнөн көзөмөлдөп туруш керекпи деген ой туулуп атат да. Эң туура, жакшы сунуш менин оюмча. Бул кылмыштарды ошол жаш биримдерге көрсөтүлгөн кылмыштар боюнча менин оюмча частный публичный кылбай эле публичный катарына өткөрүп, сөзсүз кылмыш иши козголуп, тосмо арыз менен иш жабыла турган мүмкүнчүлүктү менин оюмча жокко чыгарыш керек. Жаш өспүрүмдөр боюнча. Себеби мына 2017-жылы ушул эле райондо бир бала каза болуп, аны өлтүрдү деп атасы шектүү табылып, апасы тосмо арыз жазып, ал кылмыш иш эмне болду, кандай болду, аягына чыкты, бирок кылмыш иш жабылып калды. Кылмыш иш ушун менен жабылып калганда мен ага эч макул боло албайм да. Эми ата-энесинин бирөөсү башка ата-энесине караганда тосмо арыз жазып, бул жерде жаш баланын укугу болуп атканда, менин оюмча аны ошол үй бүлөгө эле калтырып койбой, аны мамлекет өзүнүн көзөмөлүнө алып, тосмо арыз бул жерде менин оюмча ал мүмкүнчүлүктү жокко чыгарыш керек. Ошол механизмди жок кылыш керек. Ошол эле тосмо арызды мына кызыл ак ачуу боюнча дагы
кылмыш иштер боюнча менин оюмча аларды жокко чыгарыш керек. Мына кыз ала качуу боюнча сөз козгоп кеттиңиз да, азыр мына кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол кылмыш ошол кыз ала качууну адам урдоо беренесине теңеп ошого алып келүүнү юристтер сунуштап атат да. Эгер ушул ишке ашып калса, сиз кандай дейсиз? Мүмкүн абал өзгөрөбү же кандай? Эч кайсы кылмышкер эч качан мисалы мен мына кылмышты жасасам мынча могул жылга эркиндиктен ажыратып калат экенмин деген ойдо болбойт деп ойлойм да мен. Жок, мен эч качан мени тута албайт, мен эч качан жооп тартпаймын. Тутулуп калсам дагы акча менен атам бар, апам бар, кутулуп кетем. Же мен байдын баласымын деген. Бул жерде орусча айтканда неотвратимость наказания болуш керек да. Кандай болбосун жазасын алыш керек. Жаза кандай болбосун, оор жазабы, жеңил жазабы, бирок эң негизги жаза иштесе, менин оюмча ошондо адамдар дагы тарбияланып калат. Жаза иштебеген жерде адамдарды тарбиялаш кыйыныраак болуп калат. Жазаны күчөткөн кезде деле абал өзгөрбөйт деген пикирди айтып атасызбы ошондо? Ооба. Эгер аны адамдар мисалы аны жазаны күчөткөн жерде деле мисалы эл арасында аябай чоң иш чараларды өткөрүп элге аны жеткизиш керек. Мындай үстүртөн эле эмес, ар бир жамаат менен иштеп аларга жеткизиш керек. Мындай болот, андай болот деп. Анан мисалы бир эле ошо бул жерде бир эле ошо балдар, жигиттер же алардын достору эмес, бул жерде жеңелери бар, ата-энеси бар. Кыздын ата-энеси кээде тур аралашып калат. Ооба, ошолор менин оюмча бардыгы мыйзам негизинде жооп тартмайынча, аны мисалы керек болсо аларды бир показательный кандайдыр жазага тартканды көрсөтүп элге жеткизмейинче бизде өзгөртүш кыйыныраак болуп калат. Ооба, сиз айткандай жана юридикалык термин бар эмеспи? Судебный прецедент керек болуп атат да. Бирок прецеденттер деле болуп атат, бирок ал деле эмнегедир мындай таасир этпей атат да. Менин эсимде Арабанда былтыркы жылы бир ошол кыздын тайенеси ошол кызды жашы жете элек берип, ошонун айынан кийин жазага тартылды. Бирок андан кийин деле бул акыбал көп өзгөрбөдү да эмнегедир? Балким ошол убакка, мисалы 3-4 айга элдер аны мындай болуптур деп кандайдыр эске алчу. Бирок кийин эстен чыгып калып атат андай нерсе. Ошондуктан биз ошол кыз ала качуу боюнча изилдөө өткөзгөнбүз. Эмне үчүн ал бүгүнкү учурда эми кыз ала качууну деле 2-ге же 3-кө бөлсөк болот. Кээ биринде мисалы шартка жараша 2 жаш сүйлөшүп алып деле ал кадамга барышат. Бирок жанагы тааныбаган эле кыздарды ала качканда менин оюмча биз ошолор жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошондо бизде мисалы кылмыш иштер мыйзам бар, бирок ал мыйзам иштебейт экен. Кылмыш иш козголбойт экен биринчиден. Ошо мына бурулай бизге бир мисал, ал жакта укук коргоо органдары деле кызыктар эмес, ошонун үстүнөн эле иш козгогон. Анан укук коргоо органдары менен мисалы сүйлөшкөндө алар ошо кызыктар эмес экендигин билдиргенде биз ишти козгоп коебуз. Эртең эле мына экөө жарашып алып, тосмо арыз жазып, бизге ашыкча иш болуп, ортодо биз жаман болуп калабыз деп аткан сөздөр да бар да. Бул жерде ошол практика иштебегенине кандайдыр таасир эткен элдин деле ошол бир менталитети, ошол тур эмес кабыл кылган ошол ушундай көйгөйдө таасир этет деп ойлойм. Демек, элдин түшүнүгү өзгөрмөй сайын бул абал өзгөрүш кыйын э? Ооба. Сөзсүз эл мисалы биз эл кантип ойлойт эми жанакы эми ошол бала камалып кетеби, кандай болот деп. Кайрылы баланы ойлошот. Баланы ойлошот, кызды ойлобойт да. Кыз кандай жашайт, өмүр бою кандай болот деген ал мисалы аны ойлобойт. Тилекке каршы ошо баланы ойлойт. Анан
Бүгүнкү коногубуз Акылбек Ташпулатов менен аялдар менен жаш балдардын укугу корголуп атабы. Биз ушул жаатта маек куруп атабыз. Биз менен болуңуздар, эфирде көз караш. Мына азыр көрүп атпайсызбы, 2 күндүн биринде эле күйөөлөрүнөн токмок жеп, балдар да ошо токмок жеп көчөдө калган аялдар, чийдей болгон балдарын жетелеп алып, анан ошол канча айлап, жылдап, керек болсо 10-15 жыл, 20 жылдап күйөөсүнүн ошол зомбулугуна кабылып, акыры өзүнүн жанын кыйган аялдар болуп атат. Эми алардын укугун коргоп, алардын бир сөзүн таламын талашкан бир орган болбой атат да. Ошол эле сиз айтып аткан милиция, укук коргоо органы катары алып барып, ал аял кайра күйөөсүн ушактап атыптыр, күйөөсүнө жалган жала жаап атыптыр деген бир абсурдный бир комментарийлерди угуп атабыз да. Мен оюмча бир эле мамлекеттик органдарга калтырып коюш бул маселени бир кандайдыр позитивдүү результаттарга чыга албайбыз. Бул жерде коомчулуктун таасири аябай зор болуш керек. Себеби эми СССР мезгилинде деле ошол ошол аял киши иштеп аткан жамааты киришет эле. Эми арыз жазса күйөөсүнүн үстүнөн, күйөөсү иштеген жамааты ага таасир этчү. Азыр андай жамаат жок да. Мисалы бизде көбүнчө мына базарда аялдар комитетинин авторитети күчтүү болчу. Азыр аялдар комитети бар, бирок алардын мындай күчү мурункудай авторитети жок, себеби мамлекеттик деңгээлде аларга кандайдыр колдоо жок. Ошондуктан алардын өзү деле мисалы активдүүлүгү өтө төмөн. Ушундай маселелер боюнча менин оюмча алар сөзсүз аларга кайрылып, алардын биринчи көйгөйдү чече турган ошолор. Тилеге каршы мисалы бизде азыр эркектер башка тарбия алып калып атат. Анан сиздин кээ бир кесиптештериңиздер айтып атат, кыздарды азыр жашоо турмушка тарбиялаш керек деген. Мен жеке пикирим боюнча кыздарды эмес, уул балдарды деле ошону менен бирге тарбиялаш керек. Себеби уул балдар деле экөөлөп турмушка тикелеп кетишет да. Экөө тикелеп кетиш үчүн алар экөө тең даярданыш керек ага. Азыр эми жаш 18-19 эле үйлөнүп алып, өздөрү жаш туруп, анан бар жок деле ошол эркек болуп төрөлдү, ошол мисалы эркек болуп төрөлгөнү менен ага бардык эле укуктар берилип калганы, бул менин оюмча ол туура эмес. Экөөнү тең даярдаш керек. Бул жерде мисалы бизде жакшы бир башталыш башталды эле, жанагы өкүл ата өкүл эне деген. Бирок кыргызда жакшы түшүнбөйбүз ошонучу, өкүл ата өкүл эне эмне деген миссиясын, вазифасын түшүнбөй калдык. Ал калыстар мисалы жашоо тажрыйбасы бар бир калыс чоң адамдар болуш керек. Жаш адам болсо деле ошол үй бүлөнү сактап кала турган. Эгерде ошол жерде кыз баланын укугу тебеленип же кандайдыр талаш тартыш, зомбулук маселеси же ажырашып аткан жеринде кармап кала турган, буларды сактап кала турган институт ошо өкүл ата менен өкүл эне болуш керек. Бизде алар өкүл аталар көбүнчө тойдо эле көрүнүп коюп, ошондон кийин алар ким экенин деле билбей жүрөт. Аны пайдаланса болот, аны туура түшүнсө мисалы. Эң туура сунуш айттыңыз да. Чын азыр аябай бардык эле үй бүлө курулуп атканда өкүл ата өкүл эне шайланат, бирок анан кийин ошолордун дайынын таппай каласың депчи. Мен ошолорду каалайт элем да, жанагы азыр капчыгына карап, колуна карап өкүл ата коюп калышпады, өкүл ата өкүл эненичи. Эң туура айттыңызга, тажрыйбасы бар, жашы бир топ барып калган, турмушту көргөн, эң негизгисичи. Анан баягы 2 жашка жанагы турмушка сабак боло турган, сөзүн айта турган болуш керек да. Бизде болсо акчалуусу ошол жерде бир алтын шакегин алып келип салса, ошол жерде жаркылдап келелдин алдындагы бир куттуктоосун айтып, ушул тойдун бир жагын көтөрүп берсе, ошол жагына эле карап калды да. Ошон үчүн дагы бул институт өзүнүн вазифасын аткара албай калып атат да. Аны да өзгөртсө болот. Ошону элге жеткириш керек да. Элдер түшүнсө, жаштар деле ошондой талап кое турган болсо, анын үстүнө мисалы мен билбейт элем, уул бала тандайт, бирок өкүл ата өкүл эне кыз тарап болуш керек экен да.
кандай болгондо деле ошо кыздын укугун укугун коргош керек. ооба, ал жагы дагы Анда эле биздикилер көбүнчө түшүнбөй калат. Биз ул тараппыз, күйөө бала тараппыз деп, ал чечебиз дегенде деле мисалы ошол тарап болуп, анан кыздын укугу дебеленип калышы мүмкүн. Туура айтасыз. Анан дагы бир маселе да, мына жана жаш балдардын укугу деп атпайсызбы? Анан жаш балдардын, жаш өспүрүмдөрдүн ушул билимге болгон укугун кээде ушул керек болсо ата энелер өздөрү чектеп коюп аткан учур болуп атат да. Бул деген нерсе ошол жаш баланын келечеги, ал бир чоң бир кандайдыр бир кесипке ээ болуп, билимге ээ болуп, билимдүү болуп, келечекте бир турмуштан өзүн тапкан бир инсан болуп тарбияланышына ал дагы бир чоң бир кедергисин тийгизип атат да. Эми ошол эле бүткүл адам укугу боюнча декларациясында ата эне өзүнүн балдарын тарбиялоого укугу бар деп жазылып калган. Бирок чындыгында бизде аны мындай орусча айтканда злоупотребление дегенди пайдаланып мектепке жөнөтпөй койгондор бар, угуп атабыз. Кандайдыр өзүнүн диний көз караштарына байланыштуу. Анан кыз балдарды билим алуудан чектетип, же аларды кыз балдарды эрте 18-ге толбой эле турмушка берүү. Мен оюмча бул жерде дагы эле ошо коомчулуктун таасири бар. Себеби коомчулук мындай унчукпай койгонуга, кайдыгер болгонуна, көрмөксөн, уксада укмаксан кайдыгер болгонуна, мисалы уруп аткан жерде унчукпай койгонуна байланыштуу ошо жаш балдардын укуктары дебеленип, жакшы мындай тиешелүү деңгээлде аткарылбаганы ошол бизге бүгүнкү учурда ошол көрүнүш болуп атат. Мына ошол көп эле ата энелер ошолорго таасир этип сөзү жетсе деген ниетте. Мына маегибиздин аягында мен сизге дагы бир суроо бергим келип атат да. Акыркы жылдары бизде мындай азыр оронгон кыздар көбөйүп кетпедиби? Бирок ошол эле учурда оронгон кыздардын укуктары корголбой калып атат да. Алардын билимге болгон укугу, алардын ишке болгон, мисалы ошол эле көп учурда ата энеси таасир берип оронтуп коюшат, бирок ошол кыздардын окууга болгон укугу чектелип калып атат. Андан сырткары ошол оронгон кыздарды ишке албай койгон учурлар болуп атат. Дагы бир аябай биздин коомго өөн учураган бир дагы маселе жаралып атат. Ошол оронгон жаш кыздарды чоң эле жаштагы эркектер экинчи, үчүнчү токол кылып алып алган учурлар болуп атат. Ошол кыздардын укугу тагыр эле мындай тепселенип калып атат да. Эртең биздин коомго бир чоң маселе жарата турган болуп атат да. Эми ал деле өзүнчө мисалы жаңы көрүнүш акыркы жылдары. Дагы бизге Кыргызстанга бир өзгөчө жат болгон маданиятыбыз ордун алып атат. Сырттан келген маданият. Сырттан келген маданият, ал биздин маданиятыбыз болчу эмес. Себеби кыргыздарда кыздардын, анан аялдардын укугу, кыргыздарда дайыма өзүнчө мындай орду болчу, саясатта деле, үй бүлөдө деле. Эми ал деле мисалы маалымат компаниялардын алкагында кандайдыр ошол кош аял алуу боюнча дагы ошону чоң адамдар таасир эткен, биздин элдин кандайдыр аларды уга турган адамдар, эл аларды уга турган адамдар айтышып атат, ошол кош аял алуу боюнча өзүнчө аны пропагандага деле барганга барып калып атат. Адилеттүү болсоң, адилеттүү боло алсаң, экинчи аял аласың деген сөз бар, бирок анын экинчи жагын айтышпайт да. Анын аркасынан айтылган адам эч качан адилеттүү боло албайт деп. Аны эч качан эч ким айтпайт. Мен оюмча ушул багыт биздин кыргыздарыбыз үчүн такыр мындай туура эмес. Кыздарга, аял кишилерге сөзсүз
алардын мындай келечекке саясатка аралаша турган, бир жумушка орношо турган, өзүнүн позициясын айта турган укугун эч качан биз чектетпешибиз керек. Себеби биздин менталитетибизге илгертен келген биздин кандайдыр маданиятыбызга ал туура келбей турган нерсе. Туура айттыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн адамдардын укуктары болгондо дагы аялдар менен жаш балдардын укуктары корголуп атабы? Биз ошол тууралуу бүгүнкү конок менен кеп салдык. Бүгүн сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.